Кыргыздын улуулугундан азалап, муундан муунга өткөрүп келаткан тарыхтын алтын барактарында өзгөчө Манас эпосу кылым карытып жашап келет. Андыктан элибиздин байлыгын, улуу данышмандыгын биздин эпосубуз болгон эпостон баамдоого болот. Açlık salgan gelincim, tuğulup ötken elingimi bağlam. Hey yerimde suram ne tersin? Ama benim yersiz adam değilsin be, elimde suram ne tersin? Манас феномен, Манас ностальгия, Манас новатор. Анткени канчалаган кылымды басып өссө дагы, канчалаган мезгил кетсе дагы, күндөн күнгө жаңыланып, жашарып, жашап келет. Мындай сүйүнүч урпактардын жүрөгүндө баатырыбыз Манастын жашагандыгында. Жыл сайын 18 май Манас күнү деп белгиленип, жакшы саамалыкта өткөрүлүүдө. Бул күнү ЛТР телеканалында манасчылар таң эртеден түн бир окумга чейин Манас айтышып, элибизге өнөрлөрүн тартуулады. Biz мына Кудай буйруса 18-19 майда Айкөл Манастын арбагын дагы бир жолу козгоп, Айкөл атабыздын зоолосун бийиктикке көтөрүүгө жалпы жамаат ушул Манасты сыйлаган, Манасты урматтаган жалпы эл журт биригип бир жакшы жөрөлгөнү дагы бир ирет өткөрдүк. Албетте бул жерде эң негизги демилге бұл Манас мурасы коомдук фонду жетекчиси Бактин Шернияз деген кыргыздын ушу мыкты мырзаларынын бири. Ага кошумча ушул 3 жылдан бери күнү түнү ушу Манастын рухун көтөрүү боюнча аракет кылып келе жаткан жалпы ЛТР телерадио компаниясынын жалпы жамааты, анын жетекчиси Шайырбек мырза өзү баш болуп, мына ушул 18-19 май күндөрү Ош-Бишкек талас телекөпүрөсү аркылуу 18 майда 16-17 сааттык түз эфир берсек, 19 майда ол Кыргызстандын тарыхында биринчи рет. Дегеле ол Кыргыз тарыхында биринчи рет ушу дөңгөрөгөн Манастын рухун духун көтөргөн биринчи фестиваль эл аралык деңгээлде өткөрүлдү. Улуттун улуулугундан азалаган Манас эпосунун өнүгүшүнө салымын кошуп, манасчылык өнөрдү аркалаган атуулдарыбызга сыйлыктар тапшырылды. Манас мурас коомдук фонду ЛТР КТРКсы Маданият жана маалымат туризм министрлиги Учкун ачык акционердик коому мактоо баракчасы манасчылардын биринчи эл аралык фестивалына жигердүү катышкандыгы үчүн Абдыманап Сапаралиев сыйланат. 2013 жыл 19 май. 40 000 сом акчалай сыйлыгы менен Манас мурас коомдук фондунун атынан ЛТР КТРКсынын башкы директору Шайырбек мырзанын атынан ушул жигердүү катышкандыгым үчүн Эпосту окуп гана эмес, анын касиет жараткан барактарын барактап, көз салууда чоң сүйүнүч. Өзгөчө жаштарыбыздын талпынган бала бакчадан баштап, улуу муунга чейин бүгүнкү күндө баатырыбыздын баатырдыгын дагы бир ирет оозго алгандыгында. Ошол күнү биз дагы ошол өзүбүздүн колубуздан келгенче Манас айтып, ошол сыйлыкка жетишип отурабыз. Ошол кеп сыйлыкта эмес, бирок ушул элибиздин, жерибиздин Манасты колдогон азаматтар бар экен, ошолорго ыраазычылык билдиребиз. Көп 3 жылдан бери манасчылардын ошо дайым манасчылар күнү белгиленип, ошого карата мына ЛТР каналы атайын манасчылардын көтөрүү үчүн ушундай самарт уюштуруп келе жатат. Ушуну мына быйылкы жылкы өткөн адыркы телефестивалы өтө жогорку деңгээлде өттү дейт. Бүгүнкү күндө Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаковдордун жолун жолдоп, учугун кем кылбаган манасчыларыбыздын саны арбып бараткандыгы да улутубуздун тарыхынын өчпөс изинде. Мезгил агымы болгон айтылуу устаттардан кем кылбай, алардын талантын улап келаткан залкар манасчыларыбызга да сөз узаттык. Ага чейин мына ЛТР каналы 14 саат тынбай ушул манасчыларды көрсөтүп турду. Быйыл эле эмес, мына мен билгенден 3 жылдан өтүп 4-чү жыл ушундай болуп атат. Сөздүн токотер жери менин болгон ыраазычылыгым ушул Шайыр баштаган ЛТР телеканалынын кызматкерлеринде. ЛТР каналы чыныгы кыргыз экендигибизди,
Bizde ошол Манастын духу, руху бар экендигин, анан биз кыргыздар Манассыз жашай албай тургандыгыбыздын далили болуп атат. Албетте биз жашап жаткан бүгүнкү күн дагы эртеңки күнгө тарых болуп кала берет. Анын сыңарындай ар бир күнүбүздү тарыхка калтырчубуз. Саамалык жарата билели. Ерлан Бектавлатов, Ислам Майрамбеков, Мирсейит Тиров, Кутмантаң программасы.